функциялаш тартыштын негизинде келген орусча айтканда переходный доор болду. Албетте бүгүнкү жанагы саясий деңгээлде чыгып аткан чакчакты болот деп эч кимде де сезген эмес. Эртең күнү ушу мамлекет башына барганда көп маселелерге такалышты. Карапайым эле сезе бербейт. Мамлекет ичинде социалдык, экономикалык, саясий маселелер бар. Мына ошол маселелерди чечүү мезгилине келип такалганда баягы үйдөн ичиндеги келишпестик болбойт дегендей. Ар кайсы саясатчынын саясий башчылары карама каршылыкта болуп калды. Анан аркасынан ар бир бийлик бутактары өзүңүз билесиңер, мен башында Атамекен партиясы республика замандаш Акшумка баардыгы биригип президенттик шайлоодо алмашышты колдоп атканда чын эле ошо Орозотуму бир саясий топту түптөйт же болбосо социал-демократ же Атамекен партиясы болот деп мындай өзүмдүн ишеним бар болчу. Эмнегедир бул саясий партиялар өздөрүнүн саясий багыттарынан чыкпай, өзүнүн саясий мурда партиялардын ичиндеги маселени гана көтөрүп туруп алышат. Мына ошонун ичине карама каршы чыкты. Мына аркасынан социал-демократ партиясы өзүнүн саясий күчүн жанагы бийлик бутактарына негиздөөгө аргасы болуп, бүгүнкү жанагы болуп аткан саясий оорчулукка келип такалып калды. Бул ички саясий деңгээлдеги чыккан терс көрүнүштөр. Тышкы саясат боюнча өзүңөр билесиңер, биз эки военный базанын ичинде өтө оор геосаясаттын маселесине турганбыз. Экономикалык маселенин негизинде өзүңөр билесиңер, башында эле бүгүнкү эмес, башында чек ара чабылып, социалдык маселеге келип такалганбыз. Кичинекей мамлекет болгондон сөзсүз түрдө биз экономикалык эл аралык аймактарга айланып, өзүңөр айткандай, экономика жолу, соода кыймылдатып экономика дейт. Биз ушул маселени тышкы саясатта чечүүгө аргасыз болуш. Бул жагынан Алмазбек өзүнүн туруктугун көрсөттү. Кандай себептен көрсөттү мен ага бара албайм. Бирок ошого туруктуу эрк кайратты мурдагы президенттер көрсөткөн үчүн биз тышкы саясаттын чоң таасирине келип такалып калдык. Мына бул жагынан бүгүнкү күнү мен ойлойм, биз тынчтык менен мамлекеттин ичиндеги туруктуулукту кармайбыз. Ошо тышкы саясат боюнча жакшы көрүнүштөр бар. Ички саясаттагы чечилип аткан маселе, мен ишенем, бул убактылуу маселе. Бул маселени эртең күнү айкөлдөп коет. Балким оор маселени Алмазбек басып өтсө, эртең күнү ички маселени жанагы чечилбей турган маселесин Сооронбай Шарипович айкөлдөп акыл эсте жүрүп, кыргыз элине чоң белек кылабы деген үмүтүм бар. Сиздер жанагы